Бүгүн 19 ноябрда Баткен шаарында бизнес ассоциация ЖИАнын жыйыны болуп өттү. Маалымат иретинде бизнес ассоциация ЖИА юридикалык жактардын бирикмеси 2006-жылы Кыргызстандын ар кайсы аймактарындагы демилгелүү ишкерлер тарабынан түптөлгөн. Бүгүнкү күндө ЖИА миңден ашуун чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүн бириктирип, Кыргызстандын бизнес коомчулугун активдүү иш алып баруусуна бардык шарттарды сунган аянтча болуп эсептелет. Ассоциация мамлекеттик органдар, эл аралык уюмдар жана жарандык коомдор менен тыгыз кызматташат. Ошондой эле өлкөнүн бардык аймактарында жана экономикасы өнүккөн алдыңкы АКШ, Япония, Кытай, Украина, Монголия жана Индия өлкөлөрүндө өкүлчүлүктөрү бар. Бизнес ассоциация ЖИА 2006-жылы түзүлгөн. Ал эми Баткен облусунда филиал катары 2016-жылы ачылган. Бүгүнкү жыйындын максаты жалпы жыйын деп атайбыз. Бул жерде негизинен жалпы мүчөлөрүбүзгө 2 жылдык отчет берүү жана ошондой эле жаңы регионалдык кеңештин курамын бекитүү болуп саналат. Булар негизинен бизди мындай багыт берүүчү десек болот, кеңеше турган бир курамда. Мисалы, керки иш-чараларды керки боло турган иш-чараларды бекитип берүү максатында. Мисалы, мен 2016-жылдан бери Баткен ЖИА бизнес ассоциациясы ачылгандан баштап эле мүчө болуп иштеп келатабыз. Буларга бүгүнкү күндө ошол жалпы мүчөлөрдүн катарында биз дагы ЖИАнын көрсөткөн бөлүшкөн ар түрдүү семинарларын, тренингтерин, бөлүшкөн жакшы жактарын алып, окуп, үйрөнүп, керек болсо көп жакшы бөлүшкөн маалыматтарын чогуу биргеликте жасап атабыз. Анан негизинен айтып тура болсо керек, көп ишкерлерге бул ишкерлердин башын бириктирген бир чоң ассоциация катары Баткенде иштеп атат. Баткенде эле эмес, Кыргызстандын бардык көпчүлүк облустарында иштейт. Анан бардык ишкерлердин башын бириктирип, ошол эле учурда аларга ар түрдүү семинарларды уюштуруп берип, чет өлкөлөр саякаттарга уюштуруп берет. Анан бул бүгүнкү өтүлүп жаткан регионалдык кеңештин жыйыны, бул жалпы ЖИА мүчөлөрүнүн жыйыны деп аталат. Бул жерде ошол регионалдык кеңештин мүчөлөрүн бекилет. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, аял ишкерлердин саны дагы арып баратат. Бүгүнкү күндө Баткен шаарында эле эмес, жалпы Кыргызстан боюнча деп айтсак болот. Анан мен ойлойм, бул кайсы гана ассоциациянын катарына кирбесин, кайсы гана ассоциациянын башына бирикпесин, сөзсүз түрдө ал жердин жемишине көрөт деп айта алам да. Мисал үчүн айта турган болсок, 2019-жылы ишкерлер үчүн ЖИА ассоциациясы Индияга болгон саякатын уюштурган. Ошол Индиянын Мумбай шаарында өткөрүлгөн жалпы дүйнөлүк деңгээлдеги конференцияга барып катышып келгенбиз. Бул жерде көпчүлүк баягы ишкерлер өзүнүн тармагындагы партнерлорун тапканга жетишти. Ал жерден көпчүлүк ишкерлер кандайдыр бир деңгээлде контракттарды кол коюп иштешкенге жетишти. Бүгүнкү күнгө чейин алар менен түзмө-түз чыгарган экспортерлор менен иштеп келаткан ишкерлер дагы бар. Ошондуктан мен айтар элем, Индия болобу, Япония мамлекети болобу, АКШ болобу, ар жылы мына пандемия шартын эске албаганда жылда ЖИА уюштуруп турат бул нерселерди. Анан кайсы кызыктар тараптар болсо ошол жака барып өздөрүнүн партнерлорун таап жумуштарын дагы бир ирет баягы илгерилетүү үчүн адам өнөктөштөрдү издеп таап келишет да. Ошого көпүрөөк болуп бере алат. Негизи азыр бул пандемиядан кийин дүйнө жүзүндө ошо экономикалык каачык болуп жатат. Анын алкагында Кыргызстандагы ушул пандемияга байланыштуу, андан кийин акыркы жылдары болуп өткөн саясий өзгөрүүлөрдүн айынан бир топ экономикалык активдүүлүк түшүп, бүгүнкү күндө жумушсуздардын саны өсүп, чакырчылык өсүп аткан учур. Ошонун алкагында эми өлкөбүз азыркы учурда бул миграция менен ишкерлерден аябай көз каранды болуп, ошол багытта мындай колдоо көбүрөөк күтүп атабыз. Себеби бүгүнкү күндө бюджеттеги таңкыстык, ошол эле жумуш орундарын түзүүдө бул ишкерлердин өтө ролу чоң. Миграция бул баягы убактылуу нерсе, анан миграциянын артынан өлкөбүз дагы бир топ социалдык маселелерди терс жактарында көрүп атабыз.
Ошон үчүн учурда Кыргызстандын эң туруктуу өнүгүү жолу бул орто ишкерлерди, орто чакан ишкерлерди колдоп алып кетүү. Ал эми региондорго келе турган болсок, региондордо бүгүнкү күндө ишкерлердин абалы Ош, Бишкекке караганда дагы начарыраак. Себеби Бишкекте, Ошто ишкерлерди колдой турган уюмдар өтө көп, ассоциациялар өтө көп, эл аралык уюмдар өтө көп. Тилекке каршы региондорго келгенде ишкерлерди колдой турган, ишкерлер менен иштеше турган негизи уюмдар жетишсиз болуп атат. Элементардуу түрдө ишкер бир маселеси болсо же бир көйгөй болсо мына кайрыла турган жерлер жок. Эми ассоциациялар белгилүү деңгээлде региондордо иш алып барганга аракет кылып жатышат. Ошонун алкагында ЖИА бизнес ассоциациясы дагы иш алып барып атат бүгүнкү күндө. Бирок ассоциациялардын дагы ресурсу чектелүү болгонуна байланыштуу баардык ишкерлерге жетишерлик түрдө колдоо көрсөтө албай жаткан учур. Эң негизги бүгүнкү күндө Кыргызстандын региондорунда ошо ишкерлерди өнүктүрүү, ишкерлерди колдоо багытында бул ишкерлердин тажрыйбасын, ишкерлердин ишкердик боюнча билимин жогорулатуу боюнча муктаждыктар өтө көп. Себеби биздин өлкө өтө жаш, анан биз көз карандыбызга жеткенибизге 30 жыл болду. Өнүккөн батыш өлкөлөрүндө ишкерлердин тарыхы, ишканалардын тарыхы 100 жыл, 200 жыл болсо, бизде эми эң алдыңкы ишканалардын тарыхы 20 жылдын тегерегинде болуп, биздин ишкерлер өтө жаш болгонуна байланыштуу көбүрөөк колдоого муктаж. Мындай жыйын ар 2 жыл сайын өткөрүлүп келет. Тайырбек Исманалиев, Салам Медиа, Баткен. Бул жерде